көргенде эне кеңен жан шығар. Атаңдың көріне қорған шаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастай теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Өткөн берүүлөрүбүздө Төлөк Төрахан уулунун Кыргыз эл санжырасы деген момундай чоң китеби боюнча Дастан Исламович Саргулов менен бир нече телеберүүлөрдү уюштурдук элек. Ошол телеберүүлөрдүн экөөсү ошол бир мезгилде Кыргыз элин башкарып турган Шырдак хан тууралуу жана хан Шырдактын бос жоргосу тууралуу болду эле. Мына бүгүн ушул телеберүүлөрдү көрүп, анан кийин өзүнүн пикирин айтканы бизге Баткен жергесинен белгилүү жазуучу, тарых изилдөөчү, коомдук ишмер Гыламидин Абдрахманов агай келип отурат. Куш келипсиз агай биздин студиябызга. Гыламидин агай дагы бир мезгилдерде жөн эле чыгармачылыктын ар кандай түрлөрү менен шугулданган белгилүү тарыхчы, жазуучу, Мурат Ажынын китептерин кыргыз тилине которгон, андан тышкары өзү дагы Кыпчактар деген, анан Улуу эл деген китептерди чыгарган, андан тышкары Манастын бабалары жана урпактары деген китепти, ошондой эле кадимки бая тарыхта белгилүү болгон кумандардын кодекси, кодекс куманикусту дагы мондай китепче кылып чыгарып элге тараткан инсан. Анда Гыламидин аке, айтсаңыз, мына ушул телеберүү сизге кандай таасир калтырды? Анан хан Шырдактын негизги идея могу китептеги бул кыргыз мамлекетин кандай башкаруу керектигинин үлгүсү болгондугу тууралуу эле да. Ушул боюнча да пикирлериңизди айтсаңыз. Өткөндө силердин ушул хан Шырдак жөнүндө берген берүүңөрдөн кийин мен ошону көрүп алып абдан толкундандым бир жагы. Экинчи жагы ушул биздин өткөндө Алмаз Шаршеновичтин тушунда кыргыз тарыхын жазууда бир топ аракеттер, кадамдар жасалып, булар дагы арачолоодо калып калды. Хан Шырдактын негизинен мына бизде же болбосо баткендиктердин көбүнө хан Шырдактын тикелей урпактары деп айтышат да. Себеби биздин ар бир карыяларыбыз болобу, башкасы болобу, ар бир эл адамга барып сурасаң, тегин ким болот десең, мен хан Шырдактын урпагымын деп айтат да. Мына ошого жараша санжырасы, бүт баткендиктердин санжырасы хан Шырдактан келип чыгат. Хан Шырдак өзү Курманбектин небереси болуп чыгат. Ал эми Курманбек болсо Эшим хандын небереси болсо, Эшим хан болуп туруп биздин Сейтектин чөбүрөсү болуп чыгат. Бул баягы биздин Жусуп Мамайдын жана Тоголок молдонун айтууларына карап. Ал эми Сейтек болсо өзүбүз билген Манас бабабыздын небереси. Ошондон улам бизде көп иликтөөлөр көрүп, азыркы күндө Манастын бабалары жөнүндөгү илимий материалдарды дагы даярдап атабыз. Мисалы Ногой хан жөнүндө, анан кийин Ногой элинин пайда болушу жөнүндө. Мына ушулар дагы биздин эмелерге багышталып кетет. Ногой хандыкы башкаларга караганда биздин бабалардын арасында Ногой хандын тарыхы бир топ кызыгыраак. Ал ошол Ногой хандын энеси, башкача айтканда Түбөйдүн аялы бул Батый хан менен бир тууган болот. Батый хан карындаш болуп эсептелинет да. Ошондон мындайча айтканда Чыңгызиттерге жээн деп болуп кетет. Мындай болгондо тиги Манас анда бир жак эле 14-чы кылымга келип калат. Ооба. Мен ошол жактан азыр дагы бир нерсени ошол жерге бери келет ал. Өтө эле бери келет. Мен ошол жөнүндө кээ бирөөлөр өтө байыркы кылып жүгүргөндө мен түп тамыры менен каршы болом. Ушул жөнүндө өзүнчө тема кылып алып барсак жакшы болот, бурулбастан. Ал эми анын Түбөйдүн баласы Ногой эме баягы улуу Рим империясы бөлүнөт да. Рим империясы анан кийин бер жагынан Византия болуп. Мына Византия негизинен Константинопол баягы бийликке келгенден бери башталып, гректер негизинен башталып турат. Ушул гректин кызыны
Давена дегенди Грузин падышасыга алып бараткан жеринде бул Батыйдын аскерлери тутуп, анан Батый жарадар болгондо аны дарылап дегендей. Мына ушуну Ногой хан баягы сулуу кызды, падышанын кызын алып качып Тогойго алып кетип, анан кийин кайрадан 1 ай 2 айдан кийин камчысын мойнуна салып, кечирим сурап, мен ушуну жакшы көрүп калдым деп. Мына ошого үйлөнөт. Ошондуктан бул башкача айтканда биздин Манастын өзүнүн таакелери деп айтабыз дейм. Эне жагынан урпактары дагы бул өзүнүкү эмес, баягы Орозбай, Жакып дегендердин тикелей энелери гречка деп коебуз. Ошондон азыркы күндө дагы башка дагы бир илимпоздору, изилдөөчүлөрүбүз ушул дүйнөдөгү Египеттердики, гректердики, германдардыкы, дагы башка 5 түрдүү тамандагы баягы манжалар боюнча бул чыкты. Ошондо дагы биз салыштырып карасак, баягы биздин манжаларыбыз чындап эле гректердин манжаларына окшошуп кетет экен. Түрдүү болуп. Ушулардын бардыгы эмнени көрсөтөт? Адамдын генетикасы дейбиз, башка дейбизби? Кээ бир учурларда айрым адамдардын сын пикирине кабылып калам мен. Кыргыздын тарыхы жок деп айтып жиберем кээде. Тарыхы жок эл болбойт. Тарыхы бар, бирок ошонун жазылган тарыхы жок болуп атат да, даана деп ушул күнгө чейин жазылбай атат. Баягы чыныгы тарыхты жазыш үчүн кыргыз өзү деген 40 уруудан турган болсо, 40 уруудун тарыхы жазылмайынча кыргыздын тарыхы чыкпайт деп эле айтабыз. Мына ошонун жанагы мен айтайын дегеним, ушуга окшогон тарыхтын будуңчаң болуп аткандыгынан биздин Манастын өзү дагы эле биздин тарыхыбызга кире албай жүрөт да. Биздин кыргыз тарыхы деп айтабыз дагы, кыргыз тарыхында кыргызды чапкан Алоокенин тарыхы бар. Кыргыз тарыхында. Анын уруусуга чейин бар. Анын бала чакасы хандык доору Чыслоосуга чейин турат. Анын баласы Коңурбай дагы турат. Манасты сайып өлтүргөн. Анан эмне үчүн эле келтирип эле кыргыздын душманы кыргыз тарыхында бар дагы биздин каны сөгүүбүзгө, мээбизге кирип калган Манастын тарыхы кыргыз тарыхында жок болуп атат. Мына ошого окшогон көйгөйдүү маселелер биз кайта-кайта айтып жүрүп, ушу тарых иликтөөчү катары жана Каншырдак биз жанагы айттык, Куранбек Баатырдын небереси деп, Сейитхандан кийинки. Мына ушул Каншырдак жападан жалгыз кыргыз жерин кыргыз элине кайта алып берген чоң тарыхый инсан. Мен ушуну жазып коюп, кээ бирөөлөрдөн сен аны кайдан алдың, сеники жомок дегенге окшогон көп сындарга да жолугуп турдук. Маселен, Ысык көл жеринин тарыхын карасаңыз, ошол жерде биз айтып жүргөн акелер бар. Акелерден нары карап туруп бир кадам өтсөң эле кыргыздын тарыхын таппай каласың. Ал жерде бүтүндөй барды калмактардын тарыхы келип чыгат. Ал эми ошол биз билген Орто Азияны үстөмдүк кылып жүргөн 9 калмактын төрөсү, ошонун эң күчтүүсү Доржу Жайсаң түптө турбады беле. Мына ушул Каншырдак, мына ушул Доржу Жайсаңды чабат. Ошол мезгилде бир мезгилде жашап, ошонун доору башкасы, башкача айтканда ушулар менен бардыгын салыштырып алып келгенде, баягы ошол Акталаага барып сепил курганы, андан ары Акталадан ары барып туруп көлгө барып өтө турган жагдайлары бир ашып. Эми ушулардын бардыгы жер кыртыштарына карап отурсаң, Акталанын бери 9 тоrodо 9 торо деген эмес, бул 9 төрө деген. Баягы калмактын 9 төрөсү жеген. Ошол 9 төрөнүн эң башчысы биз айтып отурган Көгарт деген болгон. А биз ошаны Көгартты мойнубузга албай эле, тарыхты билип билбей эле бул Көгарт деген чоң жашыл жайлоо деп эле өзүнчө эле ошо жоромол деп айта беребиз да. Мисалы ошол жердеги Додомол деген бар. Дөдөмөл. Ал жерден баягы орустар жазганда өөнү таштап Додомол деп жазып таштады, Дөдөмөл. Баягы 9 төрө. Мына айтор ушуга окшогондордун бүтүн бардыгы биздин тарыхыбызда баягы калмактардын тарыхы менен абдан чиелешип турат да. Мына ушуну биз тазалап алып чыга албайбыз. Биринчиден кыргыз тарыхыны абдан байыркы экендигини, ошолордун түптүү баягыдай катар келаткан тарыхыны Чыңгызхан доору жок кыла турган болсо, андан кийин кайрадан жаралган элдердин арасында биздин тарыхты
казак менен кыргыздын тарыхыны будуң чаңы чыгарган бул калмактардын баскынчылыгы болду да. Ошол мен айтайын дегеним ушул Каншырдак жөнүндө силердин маселе көтөрүп атканыңарды, муну силердин баягы эмгегиңер менен ушул китеп жаралды да. Ошо Кыргыз санжырасы бул Кытайдагы архивный материалдан. Эми мындай да Гыламидин аке, мына Кыргыз эл санжырасы бул негизинен бул жазма булактардан да. Жазма булак болгондо дагы байыркы мезгилдерде биздин доордун 630-жылы ага чейин дагы жазма Бакабут деген жазууда жазылган экен. Бирок баягы эскирип, улам бир жери өчүп эметкенден кийин ошо Баймоңол деген киши муну кайрадан көчүрүп жазыш керек деп, анан араб алимине көчүрткөн экен да. 32 казы көчүргөн экен. 135 000 кой сарпталган экен. Ошону 6 жыл бою 32 казы иштеген да. Толуктаган, жазган. Кийин 17-кылымда 70 000 кой сарпталып, дагы бул китепти кайрадан көчүрүп, дагы толуктап жазылган экен. Мына ошол байыркы жазманын негизинде түзүлгөн китеп бул. Башкача айтканда Темирбек Токтогазиевдин же Дастан Сарыгулдун эмгеги эмес. Жок, силер. Бул байыркы мезгилдердеги көптөгөн ошол билимдүү баягы тарых, Кыргыздын тарыхы өчпөсүн деп аракет кылган адамдардын, көптөгөн адамдардын эмгегинен жаралган. Анан муну ошол Кытай жергесинде жашап өткөн, мына быйыл 20-майда 86 жашында дүйнөдөн өттү Төлөк Төрөкан уулу деген аксакал. Анан ал киши айтып отурган, мен көп жолу сүйлөшкөм, бул кол жазмалар Кыргызстанда барган экен. Баягы 30-жылдары, 20-жылдары басмачы деп кулакка тартып, анан молдолордун баарын түрмөгө айдап, аттырып эметкен мезгилде сталиндик репрессиялардын башталышында ушул китептерди алып алып туруп, Данияр Газы деген адам шу таластан качып Кытайга өткөн экен да. Анан кызыл аскерлер артынан кубалап жете турган болгондо баягы алтындары бар экен. Анан золото деп туруп ыргытканда шаңгыр-шуңгыр деп түшөт да. Анан көгүм кирип бараткан мезгилде, алтын деп анан баягы алтын калаксып калганда анан ошо капчыгайды өрдөп алып кеткен экен да. Анан бир атты минип, бир атка жетелеп, бир жолдошун атып коюшкан экен. Анан өзү ошол эметип качып барганда дагы бул Жүсүп Мамай аксакалдын агасы Балбайга барыптыр алгач. Анан Балбайда жүргөндө аяка издеп барышып, ошол Данияр Газынын башына мынча дилде беребиз дегенде сатып койбосун деп анан ал Төрөканга качырат экен да, Кара Жүлгө. Анан Төрөканда дагы бир аз тургандан кийин ал жерден дагы бул кишини издеп келе турган болуп, анан бирөө жарым айтып коет да. Айгак арабыстан эле чыгат дегендей, айгак бирөө айгак болбосун деп, анан Кашкарга барып, Кашкардын молдосу уйгурлар менен сүйлөшүп, ошо адамды катып бергиле дегенди айткан экен да. Менин бир шартым бар деген экен. Кандай шарт десе, бир карындашым бар 30га чыкты. Турмушка чыкпай калды. Бир көзү сокур, бир буту чолок. Эми ошону үйлөнсө ошого анда катып берели деген экен да. Анан макулдук берет да. Анан үйлөнтүп, никесин кыйып, анан Хотен деген жака, нары Тибет жактуу өстөй. Бир мечитке имам кылып анан жиберген экен, атын өзгөртүп жөнөткөн экен да. Төлөк аксакал айтып берген, атам айтып отурчу эле дейт. Ушу китептер ошол Данияр Газыныкы эле, аманат былчытап кеткен. Ушуну тап алам деп. Кийин бардым дейт 70-жылдары. Өткөн доордун 70-жылдары. Архивке. Жок, Хотен издеп барат. Бала бакырасы барбы деп. Барса 2 уулу бар экен дейт. Данияр Газы өтүп кеттир дүйнөдөн. Анан уулдары деле баягы уйгур аялга үйлөнгөндөн кийин аякта жалаң уйгурлардын арасында жүрүп, ата мурасы менен деле иштери жок болуп калыптыр дейт да. Бирок айттым дейт, силер келгиле, атаңардын немелери бар, аманаттары чыштап кеткен, китептери бар, келгиле, тууган болобуз деп айттым дейт, бирок ошо боюнча келген жок. Айтты да, тарбия башка болуп калган, эме болуп калган деп. Анан бул китептин таржымалы ушундай. Анан ушул китепте Каншырдакка арналган 30 бет материал бар. Тоголок молдодо бир аз эле бар, билесиз, өзүңүз да изилдеп жүрүп, Кыпчактар деген китебиңизге дагы
Канчырдак жөнүндө маалымат киргизкенсиз. Анан ушул маалыматтар сизге кандай таасир берди? Канчалык бул Канчырдак тууралуу жазылган маалыматтардын чындыгы бар деп ойлойсуз? Биздин Канчырдак жөнүндө биздин иликтөөлөрдө, мына биздин Улуу эл деген китепте дагы ушул 4-главасында тарыхый улуу инсандар деп, мына ушул жерде тарыхый инсандардын өтө баалуу Канчырдак деп берилген. Ушул жерде бул башкача айтканда биздин гана баягы эч кандай тарых архивтерде жок материалдардын ичинде болуп туруп, Эл оозунда айтылган. эл оозунда айтылган. Мына ушул жердеги биздин Дастан Сарыкуловдун дагы айтканы баягы Канчырдак жөнүндө эмне жөнүндө айтылат бул жерде? Негизинен биздин кыргыздардын арасында белгилүүсү. Биринчи Канчырдактын эрдиктери жөнүндө эмес, Канчырдактын боз жоргосу жөнүндө айтылат. Ошонун күүсү жөнүндө бар. Канчырдак жөнүндө маалымат бир гана ошол аялынын калмактарга сатып койгондугу жөнүндө айтылат. Бул легенда Акталада дагы, Нарында дагы айтылат. Ошондой легенданын өзү эле биздин Баткенде дагы айтылат. Эми ошол анан эң кызыкчу жери бизге жакшынакай болуп турган ошондой сепилдер бар да, чоң сепилдер. Баткенде Кудайырканын сепили деп коебуз, Нарындын ат башчысында Кошой коргон деп коебуз. Ал эми ошолордо өтө баалуу коргондордун бири бул жанагы Канчырдактын сепили. Ошол жердеги бул жерге дагы баягы Канчырдактын сепили дагы кайсы бир мезгилде кыргыздардын бир сепилинин ордуга кайрадан согуштук ыңгайлуулук жагынан салынгандыгы жөнүндө маалыматтар бар. Эми биздин айтайын дегеним, мына бул жердеги маалыматтан бул жактагы маалыматтын артыкчылыгы мезгилинде жазылган кол жазмалардын негизинде бул араб ариф менен жазыла турган болсо, мына ушуларды силер кыргыз, биздин орус ариф неме кириллицасы менен жазып атпайсыңар. Эң баалуу ошол силердин эмгегиңерди баалап койгонго болбойт. Мына бул китептагы эле кайсы бир Төлөккандын же болбосо бул жерде менин кандай бир тарых китебим эмес. Ал жерде да бул жерде дагы эле мурда жазылган тарыхый маалыматтардын топтому, ал дагы бул дагы эле. Бирөөдүн көз карашы жок бул жерде. Эки китепте дагы эле бирөөдүн көз карашы жок. Ошондуктан бул китептердин баалуулугу мына ошондо турат. Мезгилинде жазылган, ошол окуянын учурунда окуяны өзүн көргөн. Эми мен азыр бул китепте Канчырдактын негизги эң кызыкча жери, мына ушул күнгөчө кээде айрым биздин кыргыздар күлүп да жиберишет. Мына кореялыктар менен япондор биздин түбүбүз барып алып ошол жакта кыргыздар менен түптүү бир эл болушубуз керек деген. Анан сөзүнү салыштырып, башкасын обычайларын салыштырып, кантип эле деп күлүшөт да. Эң кызыкча жери мына ушул китепте Канчырдакты берип атканда, Канчырдактын өзүнүн баягы калмактардын салыгынан, башкача айтканда биздин кыргыз элинин кулчулугунан отказ кылып, булар согушка даярданып, ошончо канча төө, канча ат, канча кой, канча уйларды айдатып, ошолорго белек бешегин ардатырып, Японияга жөнөткөн жери жазылып калгандыгы кызык да. Мына ушул жерде аны дагы бирөө жомоктоп айтайын десе, эң кызыкча жери ушул Япониянын императору өзүнүн түпкү өздөрүнүн тарыхына карап туруп, биз кыргыздар менен кайсы жерден барып биригет экенбиз, канчатадан бери барып ошол жерден деген өзүнүн китептеринде кыргыздар менен түбү бир экендиги жөнүндөгү маалыматтарды, андан кийин кайсы атадан барып бириге турган жөнүндөгү маалыматты Япон императору берип аткандыгын мына ушул китепте чагылдырып калыптыр да. Мага таасир кылган бир жагы ушул болду. Экинчи, Канчырдак жөнүндө менин бул жерде китептен таасирленгеним, ушул элдин арасында ошол мезгилинде кыргыздардын алмусактан бери кыргыздарды башкарып келген хандардын ичинде Канчырдактай акылман, Канчырдактай эр жүрөк, баатыр хан болбогондугу жөнүндө берилип калыптыр. Ал эми биздин баягы 40 томдук кыргыз адабиятынын чыгармалар топтомунда Канчырдак бир баягы учук оорусу, туберкулез деп коебуз го, эч нерсеге жарабаган бир байкуш кылып көрсөтүп коюптур, кичине гана жери менен эле. Биздин мугалимдер биздин окуучуларга, жалпы эле элге Канчырдак жөнүндө мына ошондой маалыматтарды берип келип турбуз да. Баягы Союздун убагында
советтик баягы социалисттик советтик идеологиянын алкагында ошондой бурмаланганда, себеби хандар, бектер, бийлер булардын баардыгы тең элге каршы элементтер катары бааланып, анан булардын тарыхы окутулган эмес, жок кылынган, өздөрү урпактары, балдары, неберелерине чейин өздөрү отказ кылган дегендей. Камап, соттоп, атып, жок кылганда. Анан ошол себептен улам дагы тарыхы жазылбай калган, айтылбай калган, окулса дагы жанагындай бир мындай мазактагандай сыяктуу кылып туруп берилген да. Бирок дагы жакшы ошол Боз Жоргосу аркылуу Шырдакбектин Боз Жоргосу деп, бирок учкай болсо дагы тарых кыргыз тарыхында айтылып келген. Ал эми бул Төлөк Аксакалдыкында кеңири жазылгандыгынын негизи бул тарых ошол советтик баягы цензурага түшкөн эмес да. Бул жерде ал эле эмес, Канчырдак эле эмес, баардык эле окуялар Кытай тарапта таза сакталып калды деп. Кытай ал баягы кыргыз тилинде, анан араб жазуусунда болгондуктан бул китептер ал жактан жарык көргөн эмес. Бул китептер ошол бияктан кандай кетсе, ошол боюнча сакталып калгандыгында да. Анан мынакей Кытайда дагы маданий революция болгондо, маданий революциянын убагында эски китептердин баарын алып өрттөп, жок кылып, эски китепти сактаган адамдарды да камап жок кылган. Бирок ошол Төлөк Аксакалдын атасы Төрехан Аксакалдардын аракеттери менен бул тоо таштардын арасында үңкүрлөргө катып, эч кимге көрсөтпөй, бирок аны баягы кыргыздардын арасында окуп берип турган, бирок катып келген да. Бул киши дагы далай жолу запкы жегендигин, ошол китептериң бар экен, давай тапкын деп таяк жегендерин айтып берген. Бирок мына эркинчилик келгенден кийин, Кытайда дагы заман өзгөргөндөн кийин, тарыхка, маданиятка жаңыча мамиле башталгандан кийин, алгач Манас эпосуна болгон мамиле Жүсүп Мамайдын вариантындагы Манас эпосунун 21 том болуп китеп болуп чыккандыгы, андан кийин Манастын бабалары деп дагы чоң атайын дастан китеп чыккан. Андан кийин мына Төлөк Аксакалдын китебине дагы ушундай көңүл бурулуп, анан китеп болуп чыккандыгы, бул замандын өзгөргөндүгү, анан ошол эле мезгилде баягы сакталган, бычылбаган, бүчүлбөгөн, колу буту кыркылбаган тарыхтын бизге келип жеткендиги болуп атат да. Анан ушунда мунун негизги баалуулугу болот. Анан Темирге дагы мындайын айтайын деп атам да, биздин эгемен болгонубузга чейрек кылымдан өтүп кетти. Андан бери не деген тарыхтар чыгып атат? Мына биз бүгүнкү күндөгү тарыхтардын баары жазылып чыгып аткандары Союздун мезгилинде чыккан жок да. Союздун мезгилинде биз менен силер окуганыбызда кыргыз тарыхы жеринде окучу эмеспиз да, совет тарыхын окучубуз да. Мына мен жакшынакай билем, 10-класста экзамен тапшырып атсак, 120 суроо бар экен тарыхтан. 120 суроодун ичинде экөө кыргыз тарыхынан бар экен, 2 эле суроо бар экен. Анан ошол 2 суроо келип калса, муну биз окуган эмес десек, анда калган суроолордун тандап бирөөнү айтып кой деши да. Карабайсың кыргыз тарыхына, Кыргызстандын өзүндө кандай мамиле. Бирок биз кыргыз азыр эгемендүү болуп алдык да. Мына ушул китепти кечирип коесуң, муну канча даана чыгарып элге таркаттыңар Кыргызстанда? Кыргызстанда болгон 100 эле даана кетти. 100 даана болсун. 100 даанадан ушул мага окшогон адамдар алдыбы же Дастан Саргулт менен экөөбүз эле алдыкпы же башка окумуштуулар дагы алды беле? Окумуштуулар да алды, бир топ эле адамдардын колунда. Эмне үчүн ушул окумуштуулар ушул күнгө чейин реакция бербейт? Саясий кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер, тарыхчылар, илимпоздор эмне үчүн ушул китепке реакция бербей жатат? Аны мен айта албайм, себеби балким окуган эместир. Алып туруп полкасына коюп койгон. Ошонун баардыгы жерде Дастан акенин бул китепке көңүл бургандыгы, мен бул китеп жөнүндө көп эле айтып жүрөм да. 11-жылдан бери эле айтып келем да. Бирок 15-жылы бул Кирилл тамгасы менен биздин жана Улуу тоолор деген басма бар. Ошону менен Кызыл суу кыргыз басмасы биргелешип туруп чыгарышты. Ал эми ага чейин ошол Кызыл суу кыргыз басмасы араб тамгасы менен кыргыз тилинде чыгарган 11-жылы. Анан ал деле 500 эле нуска менен чыккан. Бул деле 500 нуска менен чыкты. Бирок Кыргызстанга 100 эле нускасы келди, калганы ошол Кытайдагы кыргыздардын арасына тарап кетти да. Анан эми биз Кудай буйруса ушуну бир көбүрөөк нускада
чыгаралы деген ой болуп атат. Бир 2000 балким 5000 нускада чыгарып, анан бул китеп ар бир кыргыздын үй бүлөсүндө, үйүндө Текчесинде туруш керек да. Китеп текчесинде туруш керек. Биздин балдарыбыз, неберелерибиз бул китепти окуш керек. Ошондой эле жанагындай балдар үйлөнгөндө бул белек катары берилсе, чоң эме деп ойлойм да. Анан юбилейлерге белек катары бериле турган китеп бул баалуу белек деп ойлойм да. Мына казактарда Шапырашты уруусунан Казыбек уулу, Табасар уулу Казыбектин китеби бар. Түп тукумунан өзүмө чейин. Түп тукумунан өзүмө чейин деген. Өзүмө чейин деп коюп. Мына ушул китепти мына эгемендүүлүк Казакстан пайда болгондо ушул китептин жанагы окуясы, буларда кантип жашырылып, кандайча болуп, калган китептер кантип жоголуп, кантип чирип кетип, анан ушул китеп аман калгандыгы деп баян этип, ушул китептин чыккандыгы жөнүндө. Аны мезгилинде коммунисттер кандайча кылып жок кылгандыгы жөнүндө биздин баягы Мажму Таварих дагы ошол окуялардын бирөө да. Ооба. Анан мына ушул окуя кайсы жерде коммунист болгон болсо, коммунист турган болсо, ошол жерде бүтүн бардык айрыкча түрк тектүү элдердин тарыхтары атайылып жоготулган. Ушунун өзү эле Совет бийлиги, андан кийин коммунисттердин доору биздин түрк тектүү элдерге чоң улуттуу сокку урду. Алар эми өздөрүнүн максатында бардык эле орус деген улуттун айланасында эле бир чоң улут болуш керек деп өздөрүнүн ал көз карашы болчу, бирок улутту жок кылыш чоң трагедия да. Эми айтайын дегеним жана ошондой эле жана силердин сөзүңөргө кошулуп, ушуну кыргыздын тарыхына киргизип официально. Экинчиден жанагындайча кылып туруп, муну кайсы бир биздин мамлекет башчыларыбыз көңүл буруп, ошолор өздөрү окуп чыгып, анан кийин мына биздин тарыхчылар окуп чыгып, ушул боюнча анан кийин кайрадан биздин тарыхтар кайрадан каралып чыкпаса, биз баягы түрк элдерин жоготуу боюнча атайын заказ менен иштеген окумуштар бар эле да. Бернштам, Бартольд, Абрамзон, бардык эле биздин окумуштуулар ошону барактарын алып эле анан кийин бири кандидатын алып, бири доктор болуп атышпайбы. Кээде мен ушунчалык наразы болгонуман айтам, мына бул бизде Жусуп Баласагулдун Кутатки бийлиги бар. Мына ушул жерде дагы эле хан кандайча болуш керек, вазир кандайча болуш керек, бир министр дегендей да. Ушул жерде да көп маалыматтар жазылды. Башкача айтканда бул баягы эл башчылары үчүн кодекс дейли болуп калат да. Эл башчысы кандай болуш керек дегендей эле. Мына ушул нерсени мына Каншырдактын окуясында эл башчысы, мамлекет башчысы кандай болуш керектиги жөнүндө жазылып калыптыр да. Биздин кыргыз тарыхын алып карасак, көп эле мезгилдерде баягы изилденбей келген да. Бирок изилденгендеринде эле мисалы үчүн жана Шолборг дегендин картасы келип отурат да. Бул биздин доордун 9-кылымына чейин, биздин доорго чейинки мезгилдерден Евразия чөлкөмүндө Кыргызын рейх деп, Кыргыз мамлекети деп турат да. Карта келип атат. Анан муну биздин айрым тарыхчылар субай бул каякта бир алжып калган немистин чалы жөн эле жазып койгон деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып калып атат да. Ошол эле мезгилде Европадагы окумуштуулардын баягы карталар эми алдабайт да. Карта түзүлгөндө бул ошол географиялык жайтактын кимге таандык экендигин белгилеген нерсе да. Анан биз тарыхталып караганда биз чыгармаларыбыздын бизде 40 манастар албаганда 40тан ашуун кенже эпостарыбыз бар да. Анан алардын баарын эле баягы фольклор катары ойдон чыгарылган эле бир жомок катары эле кабыл алып калганбыз да. Ошол эле Курманбекти алсаңыз, Курманбек 500 жыл мурда болуптур эми, аны ким көрүптүр, жомокто деп коет да. Ушундай эле мындай кабыл алуу болуп келген да. Бирок биз бүгүнкү күндө эгемендүү болдук. Бизде эч ким мурдагыдай орустардай болуп биздин айта турган сөзүбүздү же ата бабабызды иликтегенге тыюу салбайт да. Ошол себептен биз мына ушундай учурда өзүбүздүн тарыхыбызды тактап албасак, чыны менен бул биздин анда тарых алдында, келечек муундардын алдында биздин жашаганыбыздын бир тыйын болуп калбайбы.
Анан мына Шырдакбек, хан Шырдакты өзүңүз дагы айтып отурбайсызбы, урпактары бүгүнкү күнгө чейин бар деп. Анан сиз ошонун генеалогиясын түзгөн экенсиз. Ооба. Ошол боюнча айтып бербейсизби? Мына жана силерге сөздүн башында айтып кеттим, мен Манасты көөлөн ары алып кетким келбейт деп. Манастын так туулган жылыга чейин материалды бердик, таптык. Мына ушулардын жер суаттары, мисалы, эпостун башталышы эле, мисалы, Саякбайдын варианты боюнча Андижан шаарыны Калмактын Алоокенин басып алган жеринен башталат. Манасты Алоокеден ажыратып болбойт. Калмак деген, Алооке деген, Коңурбай дегенден баштап алып салууга болбойт. Эгерде биз ушуга окшогон Андижан деген шаарларды алып таштасак, жанага окшогон каармандарды, оң терс каармандарды эпостон алып таштасак, биздин Манас эпосубуз жөн эле ат чапты, чаңытты, буркурады, ат чыкты, анан тигинде ушуга окшогон эле жөнөкөй эле общий фразалар менен туруп калат. Ала тоодой эт кылды, ала кылды, чык кылды, ичип жеди, тарап кетти болуп калат. Жөн эле эч нерсе жок да. Ал эми анын тарыхый экендигин көрсөтүп турган ичинде толтура материалдар бар да. Мына ушул жердеги Каракулжа, Алай деген жерлерге чейин бар да. Эми ошол Андижан шаарынын Алооке келип тартып алгандыгы жөнүндө. Алооке ханданда Андижан шаарыны мына фарсы тарыхчы Бабажан Гафуровдун жазганы кайсы жыл боюнча жазганы түбөл биздин Түбөйхан тарабынан курулгандыгы жөнүндө жазылды. Бир ошол фактыны ошол китептен алып туруп, баягы 2 томдук Манас энциклопедиясына мен киргиздим. Эми карабайсыңар, Андижан шаарын анда Манасты байыркы кылып кое турган болсок, анда биз Андижан шаарын да байыркы кылып ташташыбыз керекпи? Мына бул жерде эң кызыкчайы Мажму Таварихти котортуп жазган баягы Омор Сооронов аксакалыбыз, ушул тил, адабият, илимдер академиясындагы архивдин башчысы болуп турган. Мына ушул киши мындай деп айтат да: байыркы Манас Кудай менен чыныгы Баатыр Манастын экөөнү аралаштырып алдык деп. Мына ошол китептин башында мына ушул дагы берилет, акыр түбү келип алып туруп, баардык генеалогияны айтып, жана силер темадан алыстап эле кетпейли. Бул китептерди силерге таштап кетем. Эстелик катары. Биз Санжыраны Угузханга чейинки жанагы Хива падышачылыгынан жазган Багадурдун китептеринде жазылган. Ал эми Угузхандан бери карай келген санжыраларды издеп туруп, биз Угузхандан баштап, муну телекөрүүчүлөргө өзүңөр көрсөтүп коерсуңар. Манаска чейинки санжыра кандайча кетет? Кимиси кайсы жерде турат? Жана биз айткан Бабыр деген кандай, Түбөй деген эмне, Ногой деген эмне, ал кайсы эрдиктерди жасады, Андижаны ким шаарды, Кийив шаарын ким алды дегендердин баардыгы ушул санжыранын өзүндө эле берилет. Эми Манастан баштап биздин Куромбек батырга чейинки санжыра. Бул болсо Тоголок молдонуку, Жусуп Мамайдын маалыматтары боюнча берилген. Мына ушул жерге келип, эң кызыкча жери ушу Курманбек батырдан эми Каншырдактын чыккандыгы бул жашырын эмес. Муну жаш балага чейин билет. Куромбек батырдан кийин Сейиткан, Сейиткандан кийин Шырдакбек деп. Мына ушул Шырдакбектин 4 аялы бизге азыр күндө маалым болду. Мурда биз бир аялын эле билет болчубуз. Биздин баткендиктер бир эле аялын билет болчубуз. Биринчи аялынан Каражан, Сарыжан деген 2 баласы болчудан, ушул жактан Каражандан 4 уру, Сарыжандан 4 уру таркайттагы, мына ушул 8 уру бүгүнкү күндө бар да. Андан кийин экинчи аялы бул бугу эмесинен экен, урусунан экен. Мына ушул бугу урусунан Аккочкор, Коңко деген 2 баласы болот. Мына Нарын тарапта, Көл тарапта, анан кийин ушул биздин Жалал Абад тарапта ошол бугу урулары, багыш урулары өздөрүнүн аталары Аккочкор, Коңко экендигини билишет. Аккочкор, Коңко экенин билишет. Бирок ошолор баягы Манастын урпак экендигини билишпейт да. Бул баягы булардын санжырасынын өзгөрүп кеткендиги, биздин Кокон хандыгын басып алууда орустар, дагы эле орустар келип алып туруп биздин санжыраларды бурмалатып башка кылып жазганын кесепетинен болду. Андан кийин бизде 3-аялы Тайлак Туйгун дегендер Саяк деген аялынан келип чыккандыгын таптык.
Мына ошол урпактары нарында Ысык-Көлдө экен. Ысык-Көлдүн түптө баягы Сары Камыш деген жерде азыркы баягы Балбай Батырдын айылы болуп аталып калыптыр. Андан кийин эменин Караколдун айланасында ошол баягы Челпек деген айыл бар экен. Челпектин күнчыгыш тарабы калмактар жашайт экен. Ошонун күнбатыш тарабы жанагы эменин Каншырдактын урпактары жашашат экен ошол жерде. Андан кийин 4-чү аялы мына бир 4 жыл болуп калды тапканыбызга. 4-чү аялы Солтоо урусунан болот экен. Солтоо урусунан болот экен. Ошол Солтоо урусунан Таш болот, Байбөрү, Бешкөрүк деп. Мына ушул үчөө балким дагы башкалары барбы жокпу, негизинен Бешкөрүк деген уруу бар экен. Мына ушулар муну урпактардын нарында, Ысык-Көлдө, Чүйдө, Жалал Абадта, Алабукада ушул жерде бар экен. Биз ушулардын бүтүн бардыгын таап туруп, мына Санжырага биз киргиздик. Мына Улуу эл деген китептин биринчи Улуу эл бутактары боло турган болсо, мына экинчи китеби Улуу эл урпактары деп аталды. Мына ушул китепке жана биз айткан адамдардын бүгүнкү күндөгү колдон келишинче şu Beşikteki balasıga çeyin жазышка аракет кылдык. Колдон келишинче. Ал эми кээ бирөөлөрү бүгүнкү күндө жашап жаткан атасыга чейин билсе, андан ары кийинки урпактары да 100 жыл ичинде аны жөнүнө таап алат деген максат менен мындай кылды. Бирок китеп чыккандан кийин биздин артыбыздан өтө чоң мындай биз калып кетиптирбиз дегендер өтө көп чыгып атат. Мисалы ушул жерде жанагы Таластагы ушулардын урпактары ошол бойдон калып калды азыр. Мына ушул Чүй боорундагылар калып калды толуктанбай. Кайра бир чыгарылышында ошолорду киргизип. Биз азыр күндө ушунун астынан иш жүрүп атат. Ушул алардын баардыгын кирип аткандыгы. Ушулардын өзүнө эле бул башкача айтканда Каншырдактын артынан чыккан урпактары өтө көп. Өтө көп. Билинбегени канча, маани бербегени канча, заман баардыгынын психологиясын өзгөртүп коюптур. Баягы көр тиричиликте эле жүргөндөрү канча, бирок кандай болгондагы бабаларын уккан адамдар бир зырт этип алышат экен. Азыр издеп жүрүшөт. Мына эмеде азыркы 4-чү аялынан Бешкөрүктөн Кубанычбек Кендирбаев деген жигит бар. Анча-мынчада силерге да келип калар. Ошол жигит дагы көп жакшынакай маалыматтарды топтоп жүрөт. Башкача айтканда биздин мына кыргыз тарыхынан бул Каншырдактын чыгышы менен жанагы окшогон Кенесарыевге окшоп кыргыз менен кыпчакты бөлүп жаткан адамдарга бул соккурат биринчиден. Бул мына жерде өзүнүн өзү Каншырдакты уруусу кыпчак деп жазылып турат. Бирок ал болгону менен 40 уруудун бирөө эле да ал. Туурабы? Биз жана айтып атпайбызбы, уруу дегенде эле баардыгы бирөө бир уруунун ээси болуп чыгат. Sen masalan daha bir Talas'tagı bir kuşçu sarıldın birөө çıgasın, birөө dagı sar bagış, buğu solta bolup birөө çıgat, sayak bagış bolup birөө çıgat degende. Aytор, ar kanday Kırgızdın bir uruudun ökülü bolup çıgat. Kırgızdın emes, bir uruudun ökülü bolup çıgat. Al эми ошолордун бириккен коалициясы Kırgız болуп атпайбы? Тарыхта алар башка. Ошондуктан Кыргызды кээ бир учурларда мындай бир жаман окуялар болуп кетти. Биздики баягы Мурзатан немеде биздин баткен диалектеги амсысы айтып койчу да. Салласын ал десе, калласын алып таштайт. Селдесин ал десе, башын алып салат дегендей. Үркал десе баш алат. Ансыңары мына жерде бизди кыргыздарды байыркы кылабыз деп отуруп туруп, мына сен дагы кабарың бардыр. Биздин кыргыздар өтө байыркы адамдар болгон. Анан бул жер шары, мындай шаар, жер шары, планетасы пайда боло электе эле кыргыз деген эл болгон деген. Эми андай аша чаап кеткен учурлардагы болуп атат. Бирок эгер мына Төлөк Аксакалдын китебине келе турган болсок, бул жерде бул жана илимий, анан генетика илиминдеги таштык, кара сук, андро маданияттары менен изилдеп, ошонун баягы ДНКларын, сөөктөрдүн калдыктарын изилдөө менен келген чыккан тыянактар менен дал келип аткандыгында болуп атат. Кызыкча жери. Бирок мен айтайын дегеним, бул китеп
ошол кыргыздын 7000 жылдык тарыхы могу жерде камтылып атат да. Анан эгерде бул жөн эле Төлөк Аксакалдын оюнан чыккан бир көркөм чыгарма болсо бир жөн эле. Бул жерде ошол уа мезгилинде тетиги 630-жылга чейин жазылган маалыматтарды 630-жылы бир бая Бакабыт жазуусунан, байыркы кыргыз жазуусунан араб графикасына көчүргөн болсо, анан 17-кылымда Зарпек Султандын убагында 17-кылымдын аягында дагы бир жолу көчүрүп жазып атат да. Анан ошол мезгилде Хан Шырдак жашап аткан мезгил болуп атат да. Ооба. Анан ошол Зарпек Султандын убагында бул китеп кайрадан жазылып, кайрадан көчүрүлүп, толукталып отурат да. Анан эми ошол акыркы жолу 17-жылы баягы 17-кылымда жазылган китепти анан Төлөк Аксакал бизге жеткизип отурат да. Ушунда муну баалуу. Демеге мен айтайын деп атканым, кыргыздын тарыхына болгон кыргыз элинин көз карашы кандайча болуп атат. Андан кийин бизге мына ушул китептин зарылчылыгы жөнүндө айтайын деп атам да. Ошондуктан эгерде биздин кыргыз элибиз, биздин кыргыз журтчулугу мынага окшогон тарыхый маалыматтар менен бааланганда минтип сүйлөбөйт болчу биринчиден. Экинчиден биз бир жумуру ынтымак журт болгонубузга чоң өбөлгө түзмөк да. Мына эң кызыкча жери ушул жерде жатып атат да. Туура айтасыз. Бул китептин баалуулугу мына ошондо. Анан бул жерде баягы дүйнөдө талаш тартыш болуп келген маселелер дагы ордуна коюлуп аткан жагдайлар да бар да. Ооба. Анан бул жагын алганда дагы биз бул китептин баалуулугун ошондо деп айтсак болот. Анан эми өтө терең баалуулугу бул биз бүгүнкү күндө мына 28 жылдан бери өзүбүз эгемендүү мамлекет болдук. Чейрек кылым өттү деп конкурс жарыялап улуттук идеологиябызды жараталы деп келип атабыз да. Анан ошол Хан Шырдактын эле окуясында кыргыз мамлекети кандай болгондугун, мамлекетти кантип башкаруу керектигин айтып койгон ошол мезгилде эле. Мына улуттук идеологиянын өзөгү жаткандыгынын белгиси да. Мына ушул жерде Хан Шырдактын окуясынан кийин ушул жерде элдин арасында Қан Манастай айкөл бол, Хан Шырдактай акылман бол деп. Бардык жерде али пролетарий всех стран соединяйтесь дегендин ордуга биз ошону кое турган болсок, ураган катары. Анда биздин айыл башчыдан баштап өлкө башчысыга чейинки адамдарыбызга аларга ушул уранга кызыгат болчу. Манаска болгон, Хан Шырдакка болгон, адилеттүүлүккө болгон, акылмандуулукка болгон, жеп ичкенге каршы күрөшүү боюнча, душмандан кантип сактаныш керек боюнча мына ошого окшогондор бул чоң. Бул анын ички дүнүйөсү таза болмойын. Эл үчүн, жер үчүн ошол күйүп бышмайын. Ал эч качан элге кызмат кыла албайт. Ал кем, али орусча кем он бол деп айтпайбы? Ким гана болбосун, ал эгерде элге деп, жерге деген жүрөгү кайнап турбаса, ошол жүрөгү кайнап туруш үчүн мына маалыматтар керек да. Ошондой адам болмоюнча элге кызмат кыла албайт, жерге да кызмат кыла албайт. Кайдыгер адамдардын курамынан туруп калабыз биз. Туура. Кайдыгерликтин эң жаман нерсеси биз баштап бул тарыхтын немеси. Тарых бул адабияттан да күчтүү. Тарыхтан күчтүү илим жок өзү. Ал химия болобу, физика болобу, атомный бомбаны жасаган илим дагы тарых илиминин алдында чөкчүшү берет. Биз эгерде тарыхты биле албасак, биз мамлекеттин келечегин аныктай албайбыз. Эч качан. Биз өзүбүздүн бүгүнкү күнгө чейин европалык башкаруу дедик, демократия. Бүгүнкү демократия эмес бул. Мен ачык эле айтайын, бул кандайдыр бир жапай демократияга окшошуп турат да. Ат үчүн демократия, бирок затында демократия жок да. Бир кызыкча жерин айтып берейин, демократия биздин кыргыз эң ушунчалык сөз кетип калды. Кыргызстандын демократиясы деп отуруп, демократия түзөбүз деп, алдыңкы жергиликтүү бийликти өз алдынча укукту берели дагы, вертикалдуу бийликти ага кийлигиштирбейли, жерде эл өзү өнүксүн деди. Дедик дагы баягы дененин башына алып салдык да, областтык бийликти алып салдык башына. Жергиликтүү бийликти түзүп туруп башына алып салдык.
Мына ушунун бардыгы результатта областтык мекеме ишканалары жоюлуп кетти. Башка кээ бир жердин, суудун, башкалардын тармактарынын өзү бир аз жүргөнү менен айрыкча социалдык структуралар жабыркалып калды. Элге билим берүү, саламаттыкты сактоо, айрыкча маданият таптакыр жок болуп кетти. Себеби мына караган бир эле сөз айтып берейин. Мына маданият тармагында мисалы китепканалар тармагы бар деп коелу. Анан музейлер тармагы дейли, музыкалык мектептер тармагы дейли. Бирин-бири башкара албайт, же театрлар деп коелу. Же парктар деп коелу, же туризм. Бирин-бири башкара албайт да. Ар бири өзүнчө керек болсо өзүнчө министерство кыла турган багыттар да. Шалп алып салды да, мисалы Баткенде туризмди башкарып, көзөмөлдөп, аракеттенип жасай турган орган жок болуп калды. Музей деген жок болуп калды. Областтык башчыларыбыз баш болуп алып туруп, музей эмне экенин түшүнбөй калдык. Кайра жакылдап айтып туруп, биз ошолорду жасай албай калдык. Парк деген жок болуп кетти. Туризм дегенге башчы жок болуп калды. Туризм дегенде биз бир эле республикалык масштабыбыз, булардын жерлерде таяныч буттары болуш керек эле да. Жок болуп калды ошолор. Ошондуктан биз руханий байлыкты өзүбүз менен кошо алып жүрбөсөк, бизге жанагындай чакырып алып туруп, жана тарыхка кайрылууду бул адамдын ички руханияты гана алып барат. Жөнөкөй баягы бизнеске кызыгып кеткен башкалар бул тарыхка канча бара албайт. Ошондуктан руханияты бай адамдар гана эл башкарып ушул жакка барганда жакшы болот эле демекчимин да. Гыламидин аке, дагы айтсаңыз, мынакей ошол Шырдакбек хандын урпактары бүгүнкү күндө бар эми, Кудайга шүгүр, баягы совет доорындагыдай болуп жашырынбай, сен хандын урпагысыңбы? Жок, мен хандын урпагы эмесмин деген мезгилдер болгон да. Кеде дыйкан үй бүлөсүндө туулган деп. Мындай биографияларын карасаңыз эле, бүт атактуу адамдардын баягы кедей дыйкан үй бүлөсүндө туулган деп биографиядан жазылчу эмес беле. Анан ал эми бүгүнкү күндө ушул урпактар эмне иш кылабыз дешип атат. Ошол эле хан Шырдактын коргонун калыбына келтирүү иши планга коюлдубу, коюлган жокпу? Ушуга бир чыгынган жигиттер барбы хан Шырдактын урпактары? Эми туура айтасың, кечээ 60-жылдарга чейин эле сен Манастын урпагысыңбы, Хан Шырдактын урпагысыңбы деп кулак кылып эч нерсени тартпаганда да ошондойчо болуп туруп сурактар жүрүп кетти да. Кечээ 67-ci жылдагы окуяны билем мен, ушундай окуя болгондорун. Ал эми бүгүнкү күндө бардык уруулар кандайдыр бир биригип, өздөрүнүн мындай курултайларын өткөрүп, башчысын шайлап дегендей. Муну куугунтуктабаш керек. Муну кайрадан колдош керек. Себеби биринчиден ар бир уруу, мисалы Кыргызстанда түндүк түштүк болуп бөлүнсө, курултайга кайсы жерге болсо, ошо уруулардын курултайы болгон жерде түндүктөн болобу, түштүктөн болобу чакырганда барам да. Барсаң бардык областтардан бар. Мисалы биз Кыпчактардын эмесини чакырдык эле, курултайын чакырып. Бир да регион куруп калган жок да. Нарын, Ысык көл, Чүй, Талас, Жалал абад, Ош, Баткен, бардык жагынан ал турсун Иорданияга чейин, Венгриядан бери, Казакстан, Өзбекстан өкүлдөр келип атышат да. Бул деген сөз кандайдыр бир бул жерде регион жок. Кандайдыр бир раса жок. Кандайдыр бир республика, мамлекет деген жок да. Башкача айтканда аларды бириктирет. Жанагы жерде биздин өткөндө баягы мумия жөнүндө тополоң болбоду. Ошол жерде да мен айттым эле да. Ушул биздин Баткенде мыктынгөрлөрү деген бар. Ушулардын мыктынгөрлөрү бүгүнкү урпактары байыркы венгерлер. Баягы котандары баш кылып туруп барып Чыңгызхан тушундагы барып качып барган кыпчактар эмес. Ошол байыркы древний кыпчактар. Алардан мурдагы европалык болуп Атилланын убагында кеткен. Атилланын мезгилиндеги венгерлер мына ушунун башкы бабалары биздин Баткенде жатат. Жана сөөктөр ошонун өкүлдөрү болчу. Ал эми жанагы жердеги уруулардын биригүүсүнү муну кайрадан тескерисинен колдош керек. Жерлерди колдош керек. Бирин-бири чакырып, ынтымакташып, бир жерге барганда эле бир уруу менен экинчи уруу кучакташып, бир жерден чыга калат да. Дагы
Мына ушулардын өзү эле биздин тарых жазбаган. Биздин тарыхтар бүтүн баарын кыргыз элини бөлүп жарууга, түрк элдерини бөлгөндөй эле биздин урууларды бөлүп жарууга багытталган да мурдагы саясатта. Мына ошол темп менен эле келатабыз азыр. Ошондуктан бизде ошо Жалал Абадта биз экинчи жолу бириктик. Өткөндө бир баардык 40 уруунун баардык курултайларын өткөрүп, баардык башчыларын сайлап, анан 3 канаттын башчыларын шайлап атышпады беле? Ошондон кийин ошо дагы тыптынч болуп кетти. Анан кээ бирөөлөргө жакпай калды окшойт. Анан кийин экинчисини биз биринчи деп официальный чоң эме менен Жалал Абадта өткөрдүк. Бизди баштап Астанага чакырышты казактар. Чакырганда 17 республикадан келишти. Ушуну айтайын дегеним, муну андан кийин Баткенде чогулду. Биз Баткенде более илимий формада өткөрүшкө аракет кылдык. Мына ушул жерде Акталадан бир жигит барды. Каншырдактын эмесинде. Агалар деди, мен силердин өткөрүп жатканыңарды кубаттап келдим. Ушул мамлекеттик атайын ушул жерде корукту коргоо жөнүндө атайын токтом турса дагы аткарылбай атат. Биздин күчүбүз жетпей атат. Жок дегенде тосуп койгонго жардам бергиле деп, мал дебелеп жатат деп. Анан кызыкча жери бир ошол жерде урандык окшогон чалдыбар болуп жаткан жерлерге ошол жердеги нарыңдык туугандарыбыз баягы үйлөнгөндө барып ошол жерде Куран окуп, ошол жерден бата алып, анан семья курушат экен да. Тайзым кылып дебейсиз. Андан кийин кээ бирөөлөрдүн бала болбой калса, же болбосо кандай бир жол ачылбай калса, же семьясында ушундайча болгон ар түрдүү боло турган болсо, ошол жерге барып Куран окуп, же болбосо таазым кылып, ошол жерге зыярат кылып дегендей, ошондой жер экен. Эми биздин кыргыздын адамдары жакшылык жерге баргандан кийин бир урандыга барбаш керек да, бир маданияттуу жерге барыш керек. Ошол жердин бир тарыхын окуш керек ал жерде барган адамдар. Чындаганын көкүрөгү чындап эле толуш керек да. Ошон үчүн максатта биздин колдон келишинче биринчи Акталадагы эменин ошонун тосмосу кандайча болуш керек, ошонун чертежин даярдап бергиле дедик. Ошону менен анан акча каражаттары менен аны жасайлы деген үмүтүбүз бар. Экинчи, жана силердин айтып атканыңарда бир кызыкча жери Темирбек ачык эле айтайын. Мен ушул жерде Каншырдак десем, бул баткендиктерге тиеше турбайбы, бизге кереги жок деп башка региондор чачып койду. Ошон үчүн бир күндө мен айттым эле. Шуну көрүнүп турган нерсе болсо, келечектин атагы үчүн, келечектин бир чоң жаңылыгы, ээси болуш үчүн, тарыхтагы изиңер калтырыш үчүн ушул чүй тараптагы адамдар чыгып, нарын тараптагы, талас тараптагы адамдар чыгып эле, мына ушуну жасап атасыңар, итак эле жасап атасыңар да. Силер көтөрүп чыгып атасыңар да ушуларды. Ушуларды аягы чайын эле силер алып барсаңар, аягында биз ушунда колдон келген жардамды берип турсак деген эле бир ой пикир дагы бар. Бирок эми биздин оюбуз өткөндө ушундай эме кылдык. Ушу калай каркка жайылтыш үчүн алгач мына китептин Каншырдак боюнча маселе кетип атат. Каншырдакты кичинекей брошюра кылып туруп, бир баштап бир биздин бийлик бутактарына, депутаттарга таркаталы. Мына жерге, ушул жерде силердин студияңарда болгон дисктерди кыскартып, сушунсуну берип, бул деген сөз биринчиден эки максат менен кетип атат. Кыргыз мамлекетини кантип экономикалык жактан өндүрүп, кантип таза мамлекет курабыз. Биринчи максат. Экинчи, элдердин ынтымагын кантип курабыз. Мына ушул бүгүнкү күндө кыргыздын элинин дагы, мамлекеттин дагы көйгөйү. Ушу кыргыз элинин ынтымагы, экинчи кыргыз элинин өнүгүп кетиши, экономикалык жактан өнүгүп кетиши. Мына ушул эки маселе тең ушул жерде жатат да. Эки маселе тең ушул жерде жатат. Ошондуктан ушуну бир диск кылып, алгачкы жолу жумурай журтка таркаткандан мурун бийлик бутактарына берип, ушу акимден баштап жогору жактарга бериш керек да. Депутаттардын бардыгына бериш керек деп ойлойм. Анан кийин жана брошюра кылып ичиде Каншырдактын ичиде окуяларны дагы бөлүп чыгарып туруп, муну дагы берели, эл кичине таанышсын. Мына китеп менен жанагы 2 сааттык окуяны эч ким көрбөйт экен, окушу да кыйын экен да. Анан бул китеп албетте жанагындайча кылып өзүндөй болуп, бул кайтадан бир сен айткан 2000 эмес, жок дегенде бир 5000 же болбосо 10000 тираж менен чыгыш керек. Ар бир кыргыздын үйүндө туруш керек да, как талисман катары туруш керек. Буга жол көрсөткүч.
атаң үйрөтпөгөндө, чоң атаң үйрөтпөгөндө, мектептен мугалимиң үйрөтпөгөндө, коомдон ала албаганды мына ушул китептен ала аласың. Мына ушул бул нак бул. Ошондуктан бул ар бир адамдын үйүндө туруш керек деп ойлойм. Ошондуктан биз дагы жөн жатпай колубуздан келишинче бир жагынан сүрөп бергенге даярбыз. Балким мени уккан, мени көргөн адамдар болсо дагы байланышар. Ошондуктан ушул телевидениянын биринчи сен башкарган телевиденияга ушу Манастын арбагы силер аркылуу колдоп турат дейм да, себеби ушу Кыргызга ушул Манастын арбагы күйүп бишип жатат дегендей менде бир кандай сезим бар. Ушул эл дагы бир өзүнүн бир байыркы доорундай бир баатыр эл болуп, ынтымак эл болуп, бирин бири сөкпөстөн, бөлүнбөстөн, экономикасы көтөрүп, бирин бири сагынып кучактап турган жакшынакай бир өлкө болуп, жакшынакай бир эл болуп кетсек, жашоо керемет болсо дегендей. Рахмат. Гыламидин аке атайын ушул Баткен жергесинен Бишкекке келип, ушул кайдыгер болбой ушул передачаны көргөндөн кийин ушул боюнча өзүңүздүн дагы пикирлериңизди биздин телекөрөрмандарга айтып бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан дагы башка эмгектерди үстүнөн иштеп аткандырсыз. Ушул эмгектериңиз дагы биздин окурмандарга жетсин. Чың ден соолук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү биздин коногубуз Баткен областынан келген жазуучу, Кыргыз элине таанымал болгон коомдук ишмер Гыламидин Абдурахманов агай болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканга чейин аман туруңуздар.